Ассаламу алейкум, биздин кадырман көрүүчүлөрүбүз. Кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн да сиздерге эң актуалдуу болгон жана кызыктуу болгон темалардан чогуу маек курабыз. Жанымда болсо ар дайымкыдай биздин психолог жана интимный тренер Асыл Шербекова. Кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биздин бүгүнкү темабыз өзгөчө кызык болот, анткени бул тема акча темасына байланыштуу. Аял киши болобу, эркек киши болобу, баары бир эле адам баласына азыр эң эле керектүү акча болуп жатат. Керектүү комфортун сатып алат, эркиндигин сатып алат деген сыяктуу. Сурообузду берип баштай берели, Асыл айымга. Аялдар негизи байлыкка, ушундай алтын буюмдарга аябай жакын болот экен. Көрсө эле кызыгып сатып алыпчы. Анан негизи эмне болсо деле акча жетпейт баарына. Ошол эми аялдын бактылуулугу үчүн канча акча керек? Аял бактылуу болуш үчүн негизи бактылуулук деген эмне деген темада бул акча маанилүүбү деген тема бул өтө маанилүү. Маңыздуусу ошол. Мисалы кээ бир адамдар бактылуу болуш үчүн деп айтайын. Кээ бир кишилер бактылуулукту мисалы бир нерсеге байлайт да. Мисалы кээ бир адамдар балким балалуу болсом деп зарыгып жүрүшү мүмкүн да. Балалуу болсом мен бактылуу болмокмун деп. Кээ бир кишилер балким турмушка чыксам, бир жакшы бир күйөөгө чыксам, мен ошондо бактылуу болмокмун. Жыргал жашоо башталат жыргал жашоо башталат деп ойлошу мүмкүн. Кээ бир кишилер балким бактылуулукту акчага коет. Балким менин иштеп ушул бир үй салып алсам, бир машина алып алсам, сен айткандай алтын буюм баары менде болсо, анда мен бактылуу болмокмун деп ойлошу мүмкүн да. Эми ойлойт эле дейинчи. Кээ бирлер эми ошондой да. Эптеп бизде деген үйгө жетсек анан тынчтык жашоо келет, баары болот деген ойдогу адамдар да бар да. Андан кээ бир кишилер балким бийликте болсом, же болбосо кээ бирлер айтат го, мен ушунчалык жакшы көрөм, мен чет өлкө кыдырууну, чет өлкөнү, дүйнөнү кыдырууну дейт да. Ал бактылуулукту ал ошентип ойлойт. Дүйнөнү кыдырсам, баардык мамлекетке барып келсем, мен бактылуумун деп. Мен өзүмдүн оюм, мисалы бактылуу болуш үчүн акчанын кереги бар, же болбосо акчага байлоону мен өзүм туура эмес деп эсептейм. Себеби эч качан бактылуу болуш үчүн бул акча же болбосо мен айтып кеткендин бирөөсү дагы ал кереги жок. Биз бактылуу болуш үчүн акча иштебейбиз. Бактылуулук деген бул жүрөктөгү тынчтык жана ошол эле кезде адамдын мындай да өсүү бар, жетилүү бар деп айтсам болот. Ал мындан мурда да айтылып кеткен. Ал жетилүү ар бир куракта ар кандай мындай адам кызыктыруучу нерселер болот да. Мисалы жаңы төрөлгөн баланы астын тазалап коюу, эмчек берип коюу, мисалы ал үчүн кызыктуу болсо, бактылуулук ошол болсо, деле балкып, жыргап ошого жыргаса, балким андан өткөн сайын алардын жыргалчылыгы бар да. Мисалы 2-3 жашар бала көчөдө ойноп, балдар менен ойноо энергиясын чыгаруу алар үчүн мисалы бактылуулук болушу мүмкүн да. Мисалы ата энеси жанында болсо, коргогон адам болсо. Андан улам чоңойгон сайын адам мына бир нерсеге кызыгат да. Ошол нерсе менен мындай шыктандыруучу нерселер болсо, ал өзүн ушундай бактылуу сезет. Мисалы 2-3 класста окуган бир 7-8ден өткөндөн кийин балдарга аябай мындай шыктандыруу керек болот да. 7 жаштан өткөндөн кийин. Балам, сен мыкты экенсиң го, сен кыйын экенсиң го, колуңан келет го дегендей шык менен бала ошол мындай үйрөнөт да, жашоону үйрөнөт. Андан кийинки учурда алар шыктанып атат. Мисалы азыркы учурда оюн ойноп аткан балдар, башкалардын баары эмне үчүн ал оюндар менен өздөрүн бактылуу сезип жыргап атат десек, алар деген ошол оюндун аркасында аларды кызыктыруучу бир нерсени сөзсүз коет да. Мисалы ушуну ута турган болсоң, балким өзүнүн этаптары менен аларды кызыктыруучу бир нерсени бериши мүмкүн да. Мисалы медаль сага деген сыяктуу, же болбосо мына алтын, мисалы бриллиант деген сыяктуу, просто эле алар кандайдыр бир сен уттуң деген сыяктуучу. Ушундай нерсени берген үчүн алар ошол нерсеге шыктанып, ошол нерседен алар жыргап, ошондой нерсеге барышат да. Бир адам улам чоңойгондон кийин акыл интеллекти өскөн адамдар, интеллектуалдык тараптан нормада болгон адамдар андан кийинки учурда сөзсүз Кудайды табат. Ал эми Кудайды табуу бул эң жогорку деңгээл деп дайыма айтабыз. Рухтун мындай
рухтун нормадагы калыптануусу, адамдын нормадагы калыптануусу да. Мисалы денелик калыптануу, эмоционалдык калыптануудан кийин адамдын интеллектуалдык тараптан калыптануусунан кийин анан руханий калыптануу, бул эң жогорку деңгээл, бул Кудайды табуу. Мисалы үчүн хадистерде эгерде сен мындай кызыктыруулар бар да, адамды рахаттандыруучу, кызыктыруучу нерселер бар. Алар Кудайды тапкандан кийинки сен деген мынча ушул учурда мындай намаз окуй турган болсоң, сага деген беште мындай болот. Эгерде сен бир жетимдин башын мындай сылай турган болсоң, анда сага деген миллиондогон сооп болот. Сен пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам менен беште мындай болосуң деп пайгамбарыбыз айткан деген баягы кызыктыруучу нерсе бар да. Бул чоңойгон адамдарга кетет да. Мисалы чоңойгон, жетилген, ички жан дүйнөсү жетилген адамдарга андан кийин жалаң мындай кызыктыруучу, адамды мындай бактылуу жүрөктөрүн тынчтандыруучу, балким садака бере турган болсоң бирөөгө, анда же болбосо сен бирөөнү жакшы көрө турган болсоң, ошо сүйгөнүң менен, жакшы көргөн адамың менен сен беште чогуу болосуң. Мисалы сен эгер пайгамбарыбызды жакшы көрсөң, сен пайгамбарыбыз айткан мен менен чогуу болосуң деген да. Мисалы ушундай сыяктуу кызыктыруучу, ушундай бир чоң кызыктыруучу хадистер бар да. Алар чоңойгон кишилерге интеллектуалдык тараптан жетилип, руханий тараптан жетилген адамдар үчүн да. Накта мындай бактылуулук дегенде эң жогорку деңгээл бул рух менен ушундай бир сезүү да, ошону Кудай менен байлануу, Кудайдын мындай сүйүнчүлөрүнө жетүү. Так ошол чыныгы бактылуулук. Алар акча менен же болбосо өтө мындай бир жөнөкөй алтын деген нерселер менен, эми алтыны барлар эми толтура да. Мисалы дүйнөдө эми Америка, өнүккөн мамлекеттерди карай турган болсок, алардын эми алтындары жок дейсиңби? Алар эң алтынга бөлөнгөн, алар эң баягы туу чоокка чыгып, алар тамактын тандап жеп, алар андан кийинки этаптарда билимди тандап алган адамдар. Бирок аларда эң бактысыз, алар деген ушундай бир өздөрүн бактылуу сезе албаган, өздөрүн өлтүрүү боюнча башкорунда турат деп айтып кеткенбиз. Өзүн өзү өлтүрүү боюнча, алар өздөрүн өздөрү бири-бирин өлтүрүү боюнча эң алдыда турат. Алар балдары атасын соттотуп, апасын соттотуп, же болбосо бир туугандар бири-бирин соттотуп, алар үчүн норма. Ушундай да, кыскасы, бала үчүн арыздануу, эне үчүн арыздануу алар үчүн норма да. Мисалы ошондой ал жерде эч мындай бактылык, тынчтык жок деп эсептейм мен өзүмдүн көз карашымда. Плюс деген бул жерде бактылуулук деген бул аял үчүн, бактылуу сезүү үчүн канча акча керек дегенде, бул өтө мындай бир ойлоно турган суроо болуп калат да аркасында. Ошол акча, бул бактылуулукту акча менен эч ким сатып Бакыт ала албайт. байлыкта эмес дейсиз. Ал кичинекей балдар болушу мүмкүн, эгер жетилбей калган кишилер болсо, алар бактылуулукту акчага байлашы мүмкүн, бир нерсеге байлашы мүмкүн. Бирок ошол нерсеге жеткенден кийин андан дагы балким чоңураак бир сыноолорго кабылышы мүмкүн, же болбосо андан да чоңураак бир жашоонун бир кайгысына туш болушу мүмкүн. Себеби бир нерсеге байлоо, бактылыкты байлоо бул туура эмес деп эсептейм да. Эгер мен мисалы үчүн турмушка чыксам бактылуу болом, мынча акча тапсам бактылуу болом деген бул туура эмес ошондо. Бирок адам баласы качан бул жагын тойгузмай сайын жогорку деңгээлге жетиши дагы кыйын болуш керек. Мисалы кайсыган? Мисалы курсагын тойгузуп, ач калып атса, физикалык жактан муктаждыктары жабыла элек болсо, жогорку деңгээлге жетиш үчүн дагы көп бар болуш керек. Негизи бакыт байлыкта эмес деп бай адамдар айтышкан экен да негизичи. Ошон үчүн биринчи физикалык жактын баардык муктаждыктарын жаап туруп, анан ошол деңгээлге жетишеби деген. Негизи ал физикалык жактан өзүнүн муктаждыктарын калыптандыруу бул кичинекей кезде, ал 2 жашка чейин, же болбосо 2-3-4 жашка чейин ал калыптана турган нерселер да. Андан кийин 4 жаштан кийин адамга интеллектуалдык тараптан өсүп баштайт да. Анан денелик боюнча, денелик рахаттануу боюнча алтын күмүш же болбосо акча дүйнө деп калып кеткен болсо, алар интеллектуалдык тараптан өнүкпөгөндүктөн алар бактылыктын таамын татпайт ал нерседен. Канча издесе да таппайт. Акча көрүп атпайсызбы, жашоодо мисалы акчасы көп адамдар бар, бирок алар адамдар менен карым катнашта алар адамдар сүйлөшүүдөн коркот да. Себеби алардын жүзүндө шунчалык бир кандайдыр бир
ачкалык көрүнүп турат да, алар жүзүнө чыгып турат ошол ачкалык. Ошол эле кезде өтө бай адамдардын жанына жөнөкөй адамдар бара албашы мүмкүн, себеби аларды адамдык сапаты менен баалабаган, өтө мындай бир бактысыздыктын туу чокуна чыккан алардын жүзүнөн көрсөтүп тургандар бар да. Ошондуктан мындай денелик муктаждыктар каноосу бул дагы норма. Ошол эле кезде кандыруу бул норма, аны кандырбасак адам анда ошол боюнча калып кетет кичинекей бала абалында. Бул жакта пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи айткан экөөсүн чогулуп кеткиле деген. Дүйнөдөгү калбаш керек, бул аркы дүйнө, жан дүйнө, рух калбаш керек да. Руханий калыптануу адамда бул бактылуулукту сен машыктыруу деген сөз деп эсептейм да. Мисалы, бактылуулукту калыптандыруу бул руханий тараптан өсүү. Руханий тарапты өстүрүү ал акыл интеллектуалдык тараптан өсүүнүн аркасынан ошол руханий өсүү, мисалы Кудайды табуу баардык жерде адамдын аң сезими иштеген адам Кудайды жеңил эле таба алат да, жеңил эле таба алат. Кудай менен бириккен адам ал алачыкта олтурса дагы өзүн ушунчалык бактылуу сезет, жана ал үчүн акча дүйнө эмес, чыныгы мындай Кудай менен биригүү бул эң чоң мындай бактылуулуктун тушоосу да. Ошон үчүн баягы аялдарды акча менен кыскасы чектебейбиз. Акча да болуш керек, бул дүйнөлүк муктаждыктар үчүн, денелик муктаждыктар үчүн. Ал эми экинчи тарап бар, бул руханий жетилүү же болбосо Кудайды табуу да, акырет деген нерсе бар да. Ошо экөөсү мындай бириккен кезде адам дагы чыныгы мындай гармония дейбизби, чыныгы бактылуулук ошондо болот адамдарда. Шүгүр кылсак, Бул жерде деген биринчи денелик же болбосо дүйнөлүк менен эле чектелип калган адамдар аркасы акчасы көбөйсө, балким алар тескери кетиши мүмкүн, тескерисинче депрессияга түшөт. Себеби канчалган бай адамдар менен дагы иштеп атпайбызбы? Тескерисинче алар депрессияга түшөт, себеби алардын андан аркы өсүүсү жок да. Алар жете турган нерсесине жетип алды. Андан кийин эмне кылыш керек деген нерсе бар да. Андан кийинки этапта алар жок да. Алар акчасы бардын аркасынан каалаган тарабын ойноду, жыргады, баардык нерсени дамтатып көрдү да. Ойношукту да кылып көрдү, баарын жасады. Бирок ал жакта адам убактылуу ырахаттанышы мүмкүн да. Бирок мындай адамды түбөлүк ырахаттандыра турган бул руханий жетилүү да. Руханий тараптан жетилүү бул Кудайды табуу. Ошол жерде эч нерсе кызык жок. Просто бул Кудайды табуу бул эң жогорку деңгээл. Жогорку этап. Эми акча темасына дагы кайтып келсек, кээ бир аялдар өзүнө акча каратканды унаайт. Балам алып берейин, үйүмдө бул нерсе жок эле деп. Ошол өзүнө акча караткандын психологиясы кандай болуп калат? Өзүнө акча карата албайт дагы. Өзүнө акча каратуу деген тарапка келе турган болсок, мисалы, ал кандай болсун, эми ал психологиялык тараптан карай турган болсок, аны өзүнө акча аяоо, мисалы ден соолугунан акча аяоо деп айталы да. Ден соолугунан акча аяоо, тамактануудан, туура тамактануу жок. Маанилүү нерседен акча аяшат да. Мисалы тамактануу, мисалы билиминен акча аяоо, китептерди сатып алуудан, өзү үчүн китеп сатып алуудан акча аяоо. Бул деген эми жетисиз жашоо деген нерсе бар да, мындай көзүн тойбоосу. Адам эки тараптан өнүгүү үчүн ал биринчи адамдын ал нерсеге сөзсүз жетишиш үчүн билим же болбосо бар керек да, бир нерсе. Же болбосо акыл иштеш үчүн дагы иммунитет керек. Мисалы өзү үчүн туура тамактанууну ыраа көрбөсө, аяй берсе, башка боло берсе, анда мунун аркасы деген өзүнүн денеси бир күнү бир отказ кылып, кандай бир ден соолугунан бир көйгөй чыгып, баягы коротпогон акчанын баардыгын бир коротуп коюусу мүмкүн. Мындай айтканда, балдар үчүн эгерде балаң үчүн бересиң, бирок өзүңдүн аманатыңды карабайсың да, өзүңдүн аманатың үчүн акча аяйсың. Жүрөсүң, бир күн ошол балдарыңа берип аткан, балдарың үчүн деп жашап аткан балдарың баардык дүйнөсүн сенин ден соолугуңа коротуусу мүмкүн. Ал жашоодо көрүп атпайсызбы, мисалы. Ошондуктан бизде бул денеликти, аманатыбызды кароо, бул мисалы Аллах Таала бизге денебизди аманат кылып берди да, акылды кошуп берди. Ал денелик муктаждыктарды, мисалы, мен денеме эмне микроэлементтер керек болуп атат, же болбосо мындай айтайын, спорт деп айталы да. Спорт бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Пайгамбарыбыз эртең менен чуркаган, күрөшкөн,
40 сахабанын күчүн кошо турган күчү болгон да денесинде. Бизге пайгамбарыбыз мукаддастан башыккан. Мисалы ал сүннөт да, ден соолугуна кам көргөнүндө айтканда. Ошол эле кезде пайгамбарыбыз уксусу жок тамак жебеген деген мисалы хадистер бар. Ар бир тамагына уксус кошуп жеген. Же болбосо эртең менен турганда бал менен жылуу суу ичкен деген сыяктуучу. Булардын баары сүннөттөр да. Бул биздин денебизге кам көрүү болуп атпайбы, денебизге. Ошо денебизге кам көрүүдөн өзүбүзгө эгер акча ая турган болсок, анда биздин ал эң ылдыйкы деңгээлибизди көрсөтүп турат. Адам качан жогорку этапка чыгат, ал өзү үчүн билим же болбосо өзү үчүн баарын, кайсы адамдар өнүгүп атат, өсүп атат десең, өзү үчүн акча сарптаган адамдар. Ал денелик тараптан да күчтүү, алар акыл тараптан да күчтүү, руханий тараптан да күчтүү болот да. Аны Аллах Таала дагы муну пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бир хадис менен айтып берген. Күчтүү адам дейт, Алланын алдында алсыз адамга караганда сүйкүмдүү дейт да. Көрдүңбү? Бул деген эми күчтүү адам дегенде биз бир физикалык тараптан эле күчтүүлүктү эмес, баардык тараптан, мисалы илим тараптан, билим тараптан, баардык тараптан карашыбыз керек да, руханий тараптан. Көрдүңбү? Бул жерде айтып атпайбы пайгамбарыбыз? Демек Аллага сүйкүмдүү да, күчтүү адам дейт да. Сен алсыз болуп, анын өзүнөн акча аягандар алсыз да алар. Мисалы алсыз, денелик тараптан алсыз, алар деген илим тараптан алсыз болот дайым. Сен күчтүү болуш үчүн, Аллага сүйкүмдүү болуш үчүн, демек өзүңнөн акчаңды аяба. Эң сонун сөз болду. Аллага сүйкүмдүү болуш үчүн өзүңнүн акчаңды аяба. Ооба. Сонун сөз болду. Бул бактылуулукка машыгуунун дагы бир жолу экен, Жакшы. Анан дагы бир аялдардын тобу бар. Алар көп эле нерсеге эмне жакса эле эмоциясына карап акчасын корото беришет. Эмоцияга алдырып сатып ала беришет. Же эмоция болбосо деле жөнөкөй бир нерселерге акчасын корото берет, же акча керек болуп аткан учурда деле маанилүү нерсеге эмес жөн эле коротуп салышат. Ал эмнеден болушу мүмкүн? Акча Мисалы анализдебейт да. Иә. Анализдебейт. Эми аны карап көрөбүз. Ким анализдей албайт десек, кичинекей бала анализдей албайт. Магазинге киргизсең, 2-3 жашар балдарды магазинге алып барсаң, магазиндин баарын алгысы келет да. Муну алам, муну алам, муну алам дейт. Мисалы менде балам, кызым бар да кичинекей. Магазинге кирсек эле, муну алам дейт, алып берсең, апа муну көрүп калса эле, апа мен муну алайын дейт, апа мен муну алайын дейт да. Анализ дегенди билбейт да. Мен ушуну жешим керек, бул деген көп жесем зыян, же болбосо муну деген окуп алышым керек, же болбосо мунун зыян пайдасын көрүшүм керек деп алар анализдей албайт да. Себеби алардын анализдөө, аналитик мышление деген аларды көрсөтөт, өрчелек деген сөз да. Ал эми чоң адам болуп туруп, сен өзүңдү контролдой албай, акчаң жок, бирок сен только жеп кое берсең, акчаң жок экенин билесиң, сен илим билимге же болбосо китеп сатып алыш керек экен деп аны ойлоно албайсың. Акчаң бар болсо эле, сен кийим алышым керек деп кийим аласың, денелик эле корото бересиң да, денелик эле. Сен андан кийинки мисалы билимге акчаң коротпойсуң да. Көбүнчө сен кафелерге барып тамак жеп коесуң, же болбосо жакшы көргөн нерсеңди жей бересиң, бул кичинекей бала. Бул психологиялык тараптан жетилбеген, өспөй калган, инфантил деп айтып кетпедик беле? Инфантил, психологиялык тараптан оорукчан деп айтсак болот. Жетилбей калган, инвалид болуп калган адамдар, булар өздөрүнө эле бар тапкан акчасын анализдегенди билбей эле коротуп эле иштетип эле корото берет да. Бул дагы оору деп айтсак болот да, патология. Анын кандай кутулуу жолу бар? Анын кутулуунун жолу аябай жеңил. Анын кутулуунун жолу биздин сабакта деп чоңоюу керек. Андан кутулуунун жолу жеңил. Андан кутулуунун жолу сабактарда сабак алуу керек, сөзсүз билим алуу керек. Мисалы 4 жашар бала билим алууга умтулуп баштайт, аракет кылып баштайт. Так ошол эгерде жашыңды өстүрүп, билим алуунун аркасында сен бардык нерсени анализдеп, андан ары сен өзүңдү өзүң контролдоого толук мүмкүнчүлүк аласың. Если мындай биздин көрүүчүлөрдө эгерде толук ушул боюнча жетилүү үчүн сабак керек десе, анда бизде атайын ал үчүн программаланган сабактарыбыз бар. Кайрылса болот. Түшүнүктүү. Демек кимге каралууну түшүндүңүздөр. Эгер дагы кайсыл жака барсам болот, эмне кылсам болот деп аябай таппай жатсаңыздар, биз бул жака өзүбүздүн Instagram ссылкабызды коюп коебуз. Же болбосо комментарийге өзүңүздөрдүн номериңиздерди калтырсаңыздар байланышка чыгышат менимчелер. Менимче бүгүнкү жетиштүү болду деп ойлойм. Маселе келип сиз дагы убактыңызды бөлгөнүзгө ыраазыбыз. Ошондой эле көрүүчүлөр дагы өз оюн бөлүшүп,
Эгер жакса, лайк коюп, подписка кылып, бизди колдоп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.